Sesinin de giri yok sekelegin, senin gelip kolundan cetelegin. Sezdir halbay cüremün, sezdir halbay, hey sezin hodu cürete löçelegin. Toptalolek menezi. Kırgız elinde talanttуу катары 10 катары таанылдыңыз эле. Акыркы 4-5 жылдан бери кабарыңыз жокко эсе болуп баратат. Эми ар нерсенин өзүнүн доорулук экен да. Айбек Карымов десем, бир өзүнчө бир мындай бир бренд атымды жасап алсам керек чыгармачылыкта. Кээ бирлер ушул суроону акыркы жылдарда көп бере баштады да. Бирок мен чыгармачылык менен эми өмүр бою эле мындай сакалымды сүйрөп калганча сахнада ырдап жүрө беришти мен туура көргөн жокмун. Себеби мен жакшы көргөн агайым, ошолордун ырына суугарылып жүргөн чоңойгон Түгөлбай агам бар, мисалы казак. Түгөлбай агайдын бир жакшы сөзү бар эле да. Айбек деген да. Мен өзүм ушу агайга ушу суроону бердим. Эмне сиз эрте эле мындай кетип калгандай болдуңуз эле сахнадан десем, айтканда мен 60 же 70ге чыгып алып дейт, папкама 200-300 билетимди салып алып, бир чиновникке же бир балама, же окуучума кирип, ай, мен концерт коюп аттым эле, мунунча билетимди өткөрүп бер деп жалдырап турган эң жаман нерсе бул. Ошон үчүн өзүңдүн убагың келет, тулпар тушунда күлүп күчүндө ошол учурду жакшы дооруну сүрүп, элиңе берчи обондоруң белек кылып коюп, жакшынакай башка иш, коомдук иштерге аралашып кеткен бул эң туура деп айтты эле да. Мен ошону туура кабыл алгам да. Эң негизги көрүнбөй калганын себеби ошол. Кыскача айтып койсом, мына бул быйыл 25 жыл сахнада чыгармачылыкта жүрөм. Быйыл кошто ушу официалдуу түрдө бир чоң концерт берип, Кош бол сахна деген обонун жаратып даярдап койгом. Ошол обонду акырында ырдап бүтүп анан ошо мени жакшы калгыла деп өзүмдүн ишкерлик жумушума, коомдук ишке, мүмкүн ким билет, пешене кандай десе ошондой да, мүмкүн саясатка кетип калышым мүмкүн. Ал жолум мага азырынча караңгы да. Демек, бир кездеги обончу Айбектин чыгармачылык дарамети түгөндү деп ойлойбузбу ушу менен? Же эргүү кайра келетпи? Сахна менен коштошуу бул чыгармачылык менен бирөтөлө 10 миң жакшы кал деп коюу мүмкүн эмес. Себеби чыгармачылык ал уктап атсаң дагы, басып кетип жүрсөң дагы, кандай жашоодо жүрбө дагы ал жүрөгүңдө аны Кудай гана бир жолу алып коюшу мүмкүн. Башка эч ким ала албайт да муну. Себеби ал дайыма менин жүрөгүмдө мени менен кошо жашайт. Мен ошол учурда канчага чейин жашайм ким билет, бирок ошол убакытка чейин мындай мен обондорум Кудай бир күнү түгөтүп коймоюнча жаза берет болушум керек. Жана интервьюсунда айтып өттүңүз ишкерликти. Обончу Айбек кандай ишкерлик менен алектенип атат? Көпчүлүгү кызыгат да. Эми чыгармачылык менен көз караш менен кандай гана жумуш болбосун, ошону чыгармачылык көз караш менен экөөнү жуурулуштуруп иш кылганча оңой болот экен да. Мисалы, куруучу келип эле ырдап калыш кыйыныраак, же депутатты ырчы кылып коюп чыгармачылыкка аны сүйрөп кирип кетиш кыйын болот экен да. Ал эми чыгармачыл адам кандай кесип болбосо дагы, канча ишкерликтин кайсы түрү болбосо дагы, ошого чыгармачылык көз караш менен карап, анан жоопкерчиликтүү, пунктуалдуу ишкер чыгаарына мен өзүмдү кепилдик койдум да. Ишкерликтин кайсы түрү менен алектенип отурасыз? Эми негизинен ишкерликте могу куруучулук жагы Бейне курулуш деген компаниябыз бар. Ушул Кудай буйруса 5 жылдан бери алгылыктуу жумуштарды жасап жүрөт. Мындай кара тизмеге кирбей, алдыңкы Кыргызстандан бир алдыңкы 5 дебейин, бир 20-30 компаниянын катарында жүрөт десем жаңылышпайм да. Курулуштан башка да ишкерлигиңиз барбы? Эми көп, биздин Бейне групп дегенин ичинде 4 компания бириккен. Ар кайсынысы, мисалы, Бейне фильм деген бар, ал чыгармачылык,
могу кино, тасмалар боюнча иштейт. Бирөөсү Арине Pro дегенибиз бар, ал дагы өзүнүн могу автотетиктери менен Кыргызстандын көп жагын жайгарат, жардам берет дегенде, анан Бейне өнөр деген коомдук фондум бар. Бул жалаң өнөр адамдарына жардам берип келебиз. Биз бияктан тапсак кайра бияктан кыргыз маданиятына аз да болсо мындай жөлөк таяк болуп келебиз. Бийино жөнүндө кеп кылганда ошо кино тармагы жөнүндө айтып кеттиңиз. Бир учурда кино искусствосуна баш отуңуз менен кирдиңиз эле. Кийинки кезде анын дагы бир кабары көп билинбегенсип баратат да. Себеби кино тармагы өтө түйшүктүү талап кылган искусствонун бир жанры катары. Мен ал жакка көбүрөөк эме кылам, ал көптөгөн финансылык каражаттарды талап кылат да. Азыр бирөөгө барып кино тартат элем, 5 миллион берип туруңузчу десем ары качат да. Ошон үчүн көбүнчө менин бир максатым бар. Бир убак келет, эч кимден демөөчүлүк сурабай туруп өзүбүз тарткан деңгээлге жете турган убакытты күтүп жүрөм мен азыр. Демек кино тармагына кайра күтсөк болот экен. Ошондой эле эми бул чыгармачылыктан тышкары иш болуп калды. Үйүңүзгө улам ууру кирип тажатканын билебиз. Бул жөнүндө соц сетте дагы бир топ айтып кеттиңиз. Бүгүнкү милиция, укук коргоо органдарына нааразычылыгыңызды дагы байкагансып калдык да. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Негизи мындай экен да. Үйүмө 5-6 жолу уурулуп киргени анык, бирок бирөөсүн да бетин ача албагандары кичине өкүндүрөт да. Эми уурдаса көп нерсени, моунча нерсени алып кеткенине мен өкүнбөйм. Ушул кылмыштуулуктун бир бутагы ачылбаганына мен өкүнүп, ушу атайын эми өздөрүнө мындай алдыңкы райондук, шаардык деңгээлдеги орган кызматкерлерине кайрылып жүрдүм, бирок эч таянак чыкпаганынан эми министрге айтып көрөйүнчү, мүмкүн министр кичине көзөмөлдөсө болобу деп эле ал да ишке ашкан жок. Анан бүгүн эртең кайра жазайын деп атам, кечирип коюңуздар. Мен туура эмес кайрылып алган окшойм. Экинчи кайрылбайм деп койгон жерим бар да. Министрге кайрылган учуруңуз болгон экен да. Бул акыркы жолу министрге кайрылдым. Андан бери деле 2 ай өттү. Жыйынтык жок. Анан билбейм, мен милициям мени коргойбу, өзүн коргойбу, эмнеге аларды биз багып жүрөбүз деген жиним келет экен да. Балдар адабияты жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми Кыргызстанда көп эле көйгөйлөр бар да. Мисалы маданият жаатында, билим берүү жаатында, анан өзүмө жакын болгон маданият жагынан айтып кетсем, маданият жагынан биз алгылыктуу иштерди аткарып атабыз десем жаңылышпайм. Себеби биздин жардамга, мамлекеттен коомчулуктан жардамга муктаж болгон кыргыз музыкасынын, кыргыз өнөрүнүн деле уңгусу болгон комузчулар, чоорчулар, ооз комузчу, жанагы кыл кыякчыларыбызды эч ким карабайт. Буларга эч ким мамлекеттен да бир стипендия же бир жардам, бир нерсе финансылык жардам, каражат бөлүнбөйт экен да. Ушул жагынан болсо да кичине эме жардам берейин деп, мына Бейин өнөр коомдук фондунан мен жылына мына быйыл 4-жыл өткөрөм. Бир призовый фонду негизинен 300 000, кээде 400 000ге чейин чыгып кетет. Алардын багы ушуларга стимул болсун деп фестиваль өткөрүп, жылдын мыктыларын тандайм. Мына биздин киребеште көрсөңүздөр болот, ошол жерде бүт жылына мыкты комузчу, мыкты чоорчу, мыкты ооз комузчу, кыл кыякчылардын баарына асты 30 000, 40 000ден сыйлык берем, акчалай. Өзүбүздүн статуэткаларыбыз бар, атайын ошого. Анан мына мондай Чыңгыз атабыздын эмелерин чыгарабыз, Токтогул атанын былтыр эмесин чыгарган 150 жылдык токомун бизге калтырып кеткен мурастарын чыгарган. Аудио китептер да, кичине азыр көрсөтүп сиздерге бирден белек кылам. Анан кече мына жакында могу китептерди өзүңүз Кыргызстанда күркөйлөрдү карасаңыз, эле көздүн жоосун алган бүт башка тилдеги англисче, орусча жайнап турат. Балдар үчүн. Менин балам кетип атып, ошонун тетигин алам деп жанталашат. Анан эми эң өкүнүчтүүсү ушу да, ичинен бир кыргыздын
ушундай бир китепчелери жок балдардын. Анан ошону Сулайман Рыспаев агайыбыздын балдар үчүн атайын жазган чыгармаларынан 7-өнү тандап алып, бул деле бир 5-6 айдык эмгек, ар биринен 500 тираждан кылып туруп таратып, азыр жанагы 1-класска чейинки, анан балдар бакчасындагы балдарга, балдар үйүнө баарын бекер таратып атабыз. Мисалы, Кудай буйруса, аз калды эми көбүнчө региондорго, 7 областка таратып атабыз. Эми муну эмне үчүн айтып атат дейсиз? Ушундайлар көп болсо дейм. Мен дагы жардам берем деп бир акчалуу жигиттер келип ушуну көбөйтүп, кыргыздын балдарын кичине кыргызчага үйрөтөлүү деген бир ой максаттар болуп атат да. Негизинен ушул эле. Ошо окшогон нерселер эми көбөйдү. Мамлекеттин оозун карап отура бергенде, мамлекет кайсы бирине жетишет? Анан эми кичинекей ишкерлик кылып, анча-мынча тияктан бияктан бекитип ушуга окшогон элге пайда кылалы деген ниет менен иш жүргүзүп атабыз да.